Саламатсыздарбы, Белесинбек эжинин көрөрмандары. Менин атым Мээрим Ахматова. Мен Байтушум банкынын башкармалыгынын орун басары болом. Бүгүнкү күндө кантип биздин банктан бизнес максаттарга жана айыл чарба максаттарына кредит алуу тууралуу айтып бергим келет. Биринчиден бизнес насыяларды биздин банктан эгерде сиз жеке ишкер болсо, бизнеске тиешелүү бизнеске каражаттар керек болсо, кайрылсаңыздар болот. Насыялардын суммасы 10 000 сомдон жогору, мөөнөтү 3 айдан жогору мөөнөткө чейин алсаңыздар болот. Андан тышкары биздин банктан айыл чарба максаттарына дагы насыяларды алсаңыздар болот. Агронасыяларды алуунун шарттары бул сиз айыл чарбасы менен алектенишиңиз керек, өзүңүздүн жер иштетүү же болбосо мал баксаңыз, ошол өзүңүздүн чарбаңызды өздөштүрүүгө насыя алсаңыздар болот. Негизги жүгүртмө капиталды толуктоого же болбосо негизги жабдыктарды алууга алсаңыздар болот. Насыянын мөөнөтү жогоркуда айтып кеткенде 3 айдан жогору алсаңыздар болот. 3 айдан 5 жылга чейин мөөнөткө алсаңыздар болот. Пайыздык өлчөмдөрү 18%дан жогору болот. Насыя алганда сөзсүз түрдө сиздин өзүңүздүн бүгүнкү күндө иштеп турган чарбаңыз болуш керек, же жер үлүшүңүз, ошол чарбаңызга тиешелүү же жериңизге тиешелүү документтерди чогултуп келип, Байтушум банкынын кеңселерине келип, маалымат алып, насыяга кайрылсаңыздар болот. Эгерде бүгүнкү күндө иштеп турган чарбаңыз болсо, жер тилкени алуу максатында да насыяга кайрылсаңыздар болот. Бул кредиттер Кыргызстандын мыйзамынын чегинде бүткүл максаттарга бериле берет. Эгер мыйзам чегинде берилбей турган максаттарга гана берилбейт. Эгерде сиз күрөөгө кыймылсыз мүлк коюп атсаңыз, поручитель кепилдиксиз карап бере алабыз. Эгерде күрөөсүз насыя алып атсаңыздар 100 000 сом, 150 000 сомго чейин, ал жерде кыймылдуу мүлк жана бир же эки адамдын кепилдиги менен насыя алсаңыздар болот. Эгерде юридикалык жак болсоңуздар, сөзсүз түрдө свидетельство, күбөлүк керек болот, устав, ошол юридикалык жакка таандык ар кандай чечимдер болот, ошолор керек болот. Андан тышкары финансылык документтер керек болот. Ал жерде баланс жана чыгаша кирешелер тууралуу отчет, ошол отчеттор менен андан тышкары салык органдарынан справка алып келиш керек. Салык карызы жок деген социальный фонддон да справкалар керек болот. Мен сизге азыркы учурда Байтушум банкынан агронасыяларын кантип алуу, кандай шарттарда алуу тууралуу айтып бердим. Эгерде толугураак маалымат керек болсо, Байтушумдун бүткүл Кыргызстан боюнча кеңселерине кайрылып, биздин адистерден толугураак маалымат алсаңыздар болот. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.